Коллегиялык жыйын салтанаттуу маанайда башталып, жыл ичинде райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон бир катар мекеме ишканаларга сыйлыктар тапшырылды. Ушундай эле мазмундагы ыраазычылык баракчасы менен Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун Алабука. Жыйындын жүрүшүндө Алабука району боюнча өткөн жыл ичинде жетишилген негизги көрсөткүчтөргө кеңири талдоо жүргүзүлдү. Маалыматка ылайык 2025 район боюнча өндүрүлгөн дүң продукциянын көлөмү 23 миллиард 85 миллион сомдон ашкан. Анын ичинен айыл чарба, өнөр жай өңдүү бир топ тармактарда өсүү темпи жогору болгон. Өнөр жай тармагында 129,7%. Акылуу кызмат көрсөтүү тармагында 111,5% өсүү темпи камсыз болгон. Жетишилген ийгиликтер менен катар айрым кемчилдиктер да орун алган. Айрыкча жер салыгы, лицензиялык төлөмдөр жана жалпы салык карыздарынын өсүшү тынчсыздандырган маселелердин бири катары белгиленди. Облус башчысы бул багытта тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылды. Эмне себептен мындай көбөйөт булар? Өзүбүз эле бир 4 жолу түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан сырткары төраганын орун басары өзү келип, алдагы өзү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткен. Ошого карабастан ушундай өнүгүш болгон. Ошолорду туруп алып, мына момундай багытта алып барсаң, момундай налоговыйлар бар, момундай салыктар бар деп, и все хотят негизи эле азыр болсо да заплати налоги, спи спокойно дегенде эле ошого барачат баары. Но бул силер болсо именно айтпайм, жана в конце года выявляете. Ошо менен туруп алып болчогон ошонун штрафтаматын бересиңер. И тиги желание, тиги болсо ага чейин акызманы корот үйгөн. И у него желание теряется, да? Айтпайм, бир кагаз менен жаап койчу болот, бат эле. Правоохранительный орган барын тете бересиң. Именно түшүндүрүү иштери жок болот атпайбы? Ал эми айыл чарба тармагында учурда райондо 19 000 гектардан ашык жер пайдаланылат. Күздүк себүү иштери 66% аткарылып, жазгы талаа иштерине даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Бул максатта 300дөн ашык техникалар жана үрөндөр камдалган. Ошол эле учурда жылдан жылга пайдаланылбай калган жерлерди көбөйүп баратканы, көйгөй жаратып жатканы белгиленип, бул маселе боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилди. İştebeysen. Uşak boyunca masalesini karap çıktılar çünkü Nursultan Manatович. Ne sebepten bunday partinin çöğülüp жүрөт? Bana verildi dokladına arkadaşlar. Ал эми социалдык тармакта райондо оң өзгөрүүлөр байкалууда. Өткөн жылы социалдык мекемелердин курулушу жана оңдоп түзөө иштери мурдагы жылдарга салыштырмалуу алга жылган. Ошол эле учурда билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселеси көңүл борборунда. Окуучулар жана жаштар үчүн кошумча курстарды уюштуруу, медицина тармагында дарыгерлердин жетишсиздигин азайтуу өңдүү маселелер бар. 2146 бала төрөлүп алат. Ошонун болсо ошонун не да 5% это гайры өлүм менен төлөлүп атат. Это большая цифра. 5%. Жо тилекке каршы деп койлосуздар жатып эле айтып атпаймынбы, силер баарыңыз статистик болбогула. Жетет бир статистик. Алдын ала иштеши керек силер, алдын ала. Мындан тышкары райондо өндүрүштүк ишканаларды ачуу, таза суу менен камсыздоо, электр энергиясын белгиленген лимиттен ашырбай пайдалануу, инвесторлорду тартуу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана туризм тармагын өнүктүрүү маселелери да көтөрүлдү. Айрыкча туризм үчүн мейманканаларды ачуу зарылдыгы бар экени айтылып, бардык жетекчилерге тапшырмалар берилди. Балтоголов айыл өкмөтүнүн башчысы Касымбеков Парманбек Жакыпбекович. Мына Шах Фазил комплексине келе турган туристтерге жатакана жок да. Мына биякта силердики мына туристтерди чакырып атабыз. Көрүнгөн жерге барып турист чакырабыз да. Келиле деп. А эмне себептен ушул бир гостиница салган эмне кудуретиңер жетпейт абы? Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Алабука району. Бардык мектепте жана балачалар сакталып келди.